Ассаламу алейкум достор, кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Видеону көргөн соң жакса сөзсүз лайк басып, алдына комментарий калтырып коюңуздар. Топ ММА жылдызы Марсель Нурланбек уулу менен Hardcore Fighting Championship уюмунун ортосундагы пикир келишпестик тууралуу буга чейин да айтканбыз. Анатолий Сулянов баштаган уюм Марсель менен 2025-жылга чейин келишими болгондуктан аны башка уюмдарда мушташпоого чакырган. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Бирок Марсель аларды укпастан казактардын Номат уюмунда акыркы беттешин өткөрүүгө жетишти. Дал ушул беттешинен кийин Hardcore Марсельге кайрылып соттошконго чейин барарын жана спортчуда чоң көйгөйлөр болуп депортта болуп кетиши мүмкүн экендигин айтышкан. Анда Марсель ишенимдүү түрдө мен Орусиядан башка жактарда деле мушташып жүрө берем деген сөзү бар. Бул тууралуу эмне дейт, өзүнөн угалы. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Hardcore менен эмне болду деп сурап атышат. Hardcore мага запрет берди, башка лигаларда урушпайсың деп. Эгер урушсаң ушундай тарап деп 2022-жылы коюлган контракт алып чыгышып, короче, ызычуу болуп, сот болот, аяк-бияк деп ызылдап атышат. 500 000 штраф болот деп ызылдап атышат. Так что мен уже бойду өткөзүп алдым, Кудайга шүгүр. Мен Hardcore'га мындай байланып, же мындай болуп калган бай эмесмин. Hardcore буга чейин унчуккан эмес, көптөгөн лигаларда урушкам. Азыр эле контракт көтөрүп келишип, ызылдашып, сот болот, аяк-бияк деп атышат. Так что көрөбүз. Hardcore менен кандай чечилет, кандай чечебиз, аны көрөбүз. Эгер штраф болсо, штрафын төлөп коюп дагы башка лигада урушабыз бизче. Бир гана Hardcore лигага байланып, ана Hardcore андай темабыз жок бизде, башка лигалар толтура. Ошондуктан дагын бой болот жакында. Колдооңорго рахмат кыргыз элим, Кыргызстан алга. Жакында эле Косово чемпионатынын Лапи клубуна өткөн биздин курама команданын мүчөсү Бекнас Алмазбеков голдук пас берүүгө жетишти. Бекнас акыркы Өзбекстанга каршы беттешке чакырылган эмес. Аны кураманын башкы насаатчысы Максим Лисицын Бекнас өз маселелерин чечип алсын, бардыгы ордуна коюлсун деген сөз менен түшүндүргөн. Чынында азыр жаш оюнчубузга туруктуу ордун таап алуу маанилүү болчу. Мынтип эми жыйынтык көрсөтө баштады. Aksion i fundit. Алмазбеков. Bukur pasimi aty. Dhe tani pafti unë 1-0! Rasti par! Ideal krejt të fund, nuk e kam të qartë se si drita elde joj të ndodhë një gjë tillë. Por më duket se u raskapitën në total lojtarët në fund nga kjo kohë e vështirë për të luajtur loja futbollit dhe Blendë Paftiu realizon kundërisht skuadrës së tij në sekondën e fundit. Биздин сыймыгыбыз UFC уюмунун мушкери Валентина Шевченко тарттырып жиберген корун мексикалык Алекса Грассадан кайра тартып алды. Болгондо да бардык 5 раундда үстөмдүк кылуу менен жеңишке жетти. 36 жашка келип калганына карабастан, укмуштуудай формада экенин көрсөтүп койду. Спортчубуздун кайрадан жеңиш жолуна түшөрүнө эксперттер ишенбей жатышкан. Бирок өзүн колго алып, мыктылыгын далилдеп кое алды. Эми кийинкисинде ал франциялык 34 жаштагы Манон Фиоро же америкалык 25 жаштагы Эрин Бленчфилд менен жолугуп калышы мүмкүн. Беттештен кийин Шевченко адаттагыдай Кыргызстанга салам жолдоду. Передаю привет всем моим болельщикам дорогим, моему солнечному Кыргызстану. Простите, у меня губы цокались, не могу разговаривать, но очень я благодарна всем за вашу помощь, за вашу поддержку. Очень это для меня значит.
поиск, снова завоевать чемпионский, снова быть чемпионом, снова смотреть ролики про себя в доминирующем факте. То есть это очень приятно. Спасибо большое, дорогие мои болельщики, мой родной Кыргызстан. Я всех люблю и целую. Передаю огромный привет. Спасибо вам. Мына ушундай достор, каналга жазылып сөзсүз лайк басып, комментарий калтырып коелу.